Bismillah, elhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Resulillah. El içinde aytılıp жүрген сөздөр бар. Кара дуа, окутуп коюптур, ырымдаптыр, же мына ушул сыяктуу сөздөр. Булардын бардыгы бир ооз сөз менен шариатта сихр деп аталат. Сихр же болбосун. Сихр деген ал ислам алымдары айтышат, هو اتفاق بين ساحر وشيطان. Көз ачыктык, башчылык, бүүлүк менен алектенген сыйкырчы инсан менен шайтан экөөсүнүн ортосундагы келишим. Жана мына ушул экөөсү келишип, акыйкат нерсени өз нугунан башка тарапка бурууну сихр деп айтат. Сихрланган адам өзүнүн акылы жетип турган нерсеге эрки жетпей калат. Же туура нерсени туура эмес көрүп, жакшы нерсени жаман деп билип, же соо турган жеринен ооруп калып, мунун натыйжасы өлүмгө чейин алып барат. Жөнөкөй мисал, базардагы иштеген ишкер эгер сыйкырланып кала турган болсо, ал бир канча даража менен барат. Эң биринчи, ал мурдагы өзүнүн абалынан өзгөрүлүп, эң эле башталган белгиси, ал ойлордон кутула албай коет. Тынымсыз ойлор, албетте бул ошол сыйкырчы тарабынан жин шайтандар аркылуу ишке ашылып жаткан нерсе болуп, васваса жасалынып, адам кутулбас ойлорго кабылат. Андан кийин ошол ойлор жаман ойлорго айланып баштайт. Болгондо дагы өзүнүн эң жакын адамдары тууралуу туура эмес жаман ойлорду, анын айланасындагы адамдар ага кандайдыр бир жаман иштерди пландап, жаман иштерди жасап жаткандай ой келе берет. Кимдир бирөө кайсы бир иш жасаса эле, ушул сага ушундай жамандык кылып жатат деген ой келе берет. Андан кийин ошол адамдын уйкусунун нормасы бузулат. Же уктабай коет, жеке уктайт дагы чарчап кала берет. Кыскасы, Аллах Таала Куранда айткандай, силерге биз түндү эс алууңар үчүн жаратып бердик дегендей, ал инсан түнү эс албай калат. Инсан түнү эс албай калгандан кийинки күнгө ал өзүнө толук, өзүнө жетиштүү күч, башкача айтканда энергия топтой албайт. Топтой албагандан кийин ал алсыз болуп калат. Андан кийинки белгиси, инсан бат ачуулана баштайт. Эмнеге ачууланып жаткандыгы, кайсы нерселер анын ачуусун келтирип жатканын өзү деле байкабайт. Улам ачуусу келип, өзүнүн иштеги өзү менен чогуу иштешкендер же соода кылгандар, кыскасы өзүнүн шериктери менен ал пикир келишпестик ортодо пайда боло баштайт. Андан кийинки белгиси, инсан денесинде кандайдыр бир ооруну сезет. Анын ошол чындап эле оорубу же оору эмеспи аныктай албайт. Же оору жылып жүрөт. Көпчүлүк учурда инсандын башы ооруйт. Оору десе ооруганга окшойт, оорубайт десе соо эмес. Түшүнүксүз оорулар менен ооруп баштайт. Андан кийин күчөп отуруп, инсандын кулагыга үндөр угула баштайт. Аны жамандыкка түрткөн. Эгер сыйкыр өлүмгө жасалган болсо, анын көзүнө өлүм жакшы көрүлүп, өзүнө өзү асуу, өзүнө өзү кол салуу, ушул сыяктуу. Эгер буга дагы инсан маани бербей жүрө бере турган болсо, көпчүлүк учурда ооруп жаткан адам ошол нерсени кимдир бирөөгө айтуудан тартынат, айткысы келбейт. Же сыйкырды ишке ашырып жаткан жиндер аны коркутат. Инсан андан кийин жалгыздыкты каалап калат. Көпчүлүк элге аралашкысы келбейт, көпчүлүк менен сүйлөгүшкүсү келбейт, көпчүлүк топтолгон жерге барса эле ооруп кала берет. Андан кийинки жүрүп отуруп, инсан жарыкты жактырбай калат. Караңгы жерди же караңгы бөлмө, сыртка чыкпай, эч нерсе жакпайт. Сыртка чыкса сырт жакпайт, үйгө кирсе үй жакпайт. Анан ошентип капкараңгы бөлмөдө жалгыз калып баштайт. Анан анын көзүнө көрүнө баштайт. Аны кадимкидей жамандык иштерге түртөт, буйрат. Анан ошол көзүнө көрүнгөн
жиндер менен бул сүйлөшүп баштайт, же акылын жоготот. Мына ушул учурда анан биз инсанга жин тийип калган экен да деп ойлойбуз. Буга чейин бир канча этаптардан өткөн болот. Мунун бардыгы кандайдыр бир адамдын акылына туура келбеген нерсе эмес, албетте. Мына ушул алымдар айткандай иттифак байна сахир ва шейтан. Сыйкырчы менен шайтан, шайтандын аскерлери, алар жиндер, мына ушулар экөөсүнүн ортосунда адамга жасалган сехир, васвасалар мына ушул деңгээлге жеткирет. Инсан мына ушинтип өзү менен өзү болуп, же ойлордон кутула албай, же бат ачууланып, же жаман ойлордун кучагынан чыга албай, өзүнүн ишине, өзүнүн соодасына көңүл бөлбөй жатканын өзү түшүнбөйт дагы. Анан мен соодам болбой калды, же жолум болбой калды, жолумду ачтырышым керек окшойт деген ойлор келип, өкүнүчтүүсү мына ушул учурда шайтан васваса кылып, ал кимге барайын дегенде эң алгач эле анын оюна мына ушул шайтандар менен иштешкен көз ачык бакшыларды келтирет. Анан кайра эле ошолорго барып, өзүнүн сыйкырын андан бетер бекемдеп, ошолордун торуна түшүп, кээ бирөөлөр өмүрүнүн акырына чейин аларга жем болуп калат. Сыйкыр демек жиндер, шайтандар аркылуу ишке ашырылып жаткандан кийин мындан коргонуунун жолу бир гана зикир, дуа жана ибадат эле.